Бишкек мэриясынын муниципалдык инспекциясы тарабынан келе жаткан жалпы шаардык ишембиликтерге карата жергиликтүү муниципалитеттердин башчылары жана айыл өкмөттөрдүн кызматкерлери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Муниципалитеттен билдиришкендей, жолугушууда муниципалдык инспекциянын бөлүм башчылары аймактык башкармалыктардын өкүлдөрүнө шаардыктарды жанаша жайгашкан жерлерди тазалоого, короо тилкелерин, сейил бактарды, скверлерди көрктөндүрүүгө, жолдорду, тротуарларды жана унаа токтотуучу жерлерди тийиштүү абалга келтирүүгө, ошондой эле газондорду кургак шагылдар жана былтыркы жалбырактардан тазалоого активдүү катышууга чакырышты. Инспекторлор катышуучулар тарабынан таштандыларды, өсүмдүктөрдү өрттөөгө жана тиричилик, өндүрүштүк өнөр жай калдыктарын уруксатсыз төгүүгө жол бербөөнү баса белгилешти. 2 айлык ишембилик учурунда муниципалдык инспекция күн сайын рейд жүргүзүп, бекитилген аймактардын экологиялык абалына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылат. Эскерте кетсек, Бишкекти көрктөндүрүү үчүн санитардык тазалыкты камсыз кылуу жана жашылдандыруу боюнча иш-чара 11 марттан 11 майга чейин өтөт. Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдагазиевдин АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы саясий ведомствосунан билдиришти. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Америка кызматташтыгынын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулашты. Тактап айтканда, расмий делегациялардын өз ара иш сапарларын уюштуруу, соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүү, С5+1 аймактык диалог платформасынын алкагында кызматташуу, маанилүү кен байлыктар жана банктар аралык кызматташуу боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн АКШ визасынын жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Үстүбүздөгү жылдын 14-нөн 16 мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүү коркунучу жогору. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги буга байланыштуу кооптуу делген аймактардын тизмесин таратты. Бишкек-Ош унаа жолунун 121-138 чакырымындагы Төө ашуу ашуусунда, 198-260 чакырымындагы Ала Бел ашуусу Чычкан капчыгайында, Суу-Самыр-Талас-Тарас унаа жолунун 1-14 чакырымындагы Өтмөк ашуусунда, Ала Бука-Канышкыя унаа жолунун 59-113 чакырымындагы Чапчыма ашуусунда, Красная Горка Акташ унаа жолунун 0-3 чакырымында, Мырзаке-Каракулжа Алайкуу унаа жолунун 55-115 чакырымында, Бишкек-Нарын Торгарт унаа жолунун 292-305 чакырымындагы Долон ашуусунда, 353-357 чакырымындагы Кызыл Бел ашуусунда, Казарман-Актала Чат унаа жолунун 42-44-60-94 чакырымынын Карагоо ашуусу, Ири-Суу Суу-Самыр Арал жолунун 8-21 чакырымдары, Каракол Эңилчек унаа жолунун 45-90 чакырымындагы Чоң ашуу ашуусу, Барскон Акшыйрак унаа жолунун 52-68 чакырымындагы Сөөк ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бишкекте өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 161 куткаруу кызматына атайын куткаруу шаймандары тапшырылды. Министрлик тарабынан буга чейин өлкөнүн казынасынан 35 миллион сомго алынган куткаруу шаймандарынын ичинен 20 орундуу 2 чатыр, 4 жарык берүүчү каражат жана заманбап Холматро авариялык куткаруу шайманы, кескичтер, балка жана автономдук жылыткычтар бөлүнүп берилди. Мындан сырткары Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнгөн каражатка суучулдардын кийимдери, үйлөнмө кайык, байланыш каражаттары, куткаруучулардын машыгуусу үчүн спорттук шаймандар да алынган. Расмий тапшырууга өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Эрнест Жусупов жана куткаруу кызматынын өздүк курамы катышты. Нарында ÖKMдин куткаруучулары муктаж үй-бүлөлөргө жардам көрсөттү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, куткаруучулар Рамазан айына карата Нарын шаарындагы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана муктаж үй-бүлөлөргө азык-түлүк топтомун жана бир кап көмүр түрүндө жардам таратышты. Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдумомунов ФИФАнын аймактык ассоциацияларды өнүктүрүү боюнча менеджери Андрей Вашкевич жана балдардын коопсуздугу боюнча кеңешчиси Норман Брукс менен жолугушту. Департаменттен билдиришкендей, ошондой эле жолугушууга Кыргыз футбол союзунун техникалык бөлүмүнүн башчысы Азамат Асанбеков жана балдардын коопсуздугу боюнча кеңешчиси Эльвира Абдраманова дагы катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өлкөдөгү футбол инфраструктураны жакшыртуу жана ата мекендик өспүрүмдөр, жаштар арасындагы спортту өнүктүрүү маселелерине токтолду. Айбек Абдумомунов өз сөзүндө кызматташтыкты жана спорттук уюмдардын ортосундагы өз ара мамилени чыңдоого, тажрыйба алмашууга кызыктар экенин айтып, спорттогу карым-катнаш мындан ары дагы уланаарын белгиледи. Жолугушуунун соңунда ФИФАнын өкүлдөрү мындан ары дагы Кыргызстанда футболдун өнүгүүсү үчүн көмөк көргөзүүнү уланта берерин жана кызматташууну колдой тургандыгын билдиришти.
İçimde özüm bile mutluyum. Dağda tamam yok. Балдарга жана аялдарга карата зордук, зомбулук, кайдыгерлик, кылмыштуулук менен гана күрөшпөстөн коомдогу мындай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча биргеликте аткарыла турган иш-чаралар. Ички иштер министрлигинин демилгеси менен коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы форумда коомдогу орчундуу маселелер көтөрүлдү. Форумга катышкан ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов өлкөдөгү коомдук тартипти жана элдин коопсуздугун сапаттуу камсыздоо үчүн укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамы кабыл алынганын, мыйзамдын башкы багыты коопсуздукту чыңдап, кылмыштуулуктун, укук бузуулардын деңгээлин төмөндөтүп, алардын себептерин өз убагында аныктап четтетүү экенин билдирди. Баарыбыз биргеликте ынтымакта иш алып барып, жогоруда аталган окуялардын кайталануусун алдын алалы. Жаштарыбыз талим тарбиялуу болуш үчүн ар бирибиз пропагандалык жумуштарды алып барып, келечек мундун туура жолдун адашуусуна бөгөт коелу. Кайдыгерлик, ичи тарылык деген жаман адаттан чектеп, элибиздин, мамлекетибиздин эртеңгиси үчүн жан жүрөк кызмат кылалы. Ош областында үй бүлөлүк зордук, зомбулуктун алдын алуу багытындагы иш-чаралар тиешелүү кызматтар менен биргеликте тыгыз байланышта жүрүүдө. Тартип сакчылары бардык кылмыштардын алдын алууга жан үрөп жаткандыктарын айтып, коомчулукту да бул жаатта иштешүүгө чакырышты. Тилекке каршы ушунун алдын алууда биздин жарандар дагы өзүнүн активдүүлүгүн көргөзбөй жатат. Мисалы айта кетсек, кошунасынын үй бүлөлүк зомбулук болуп жатканын көрсө дагы азыркы биздин бул эмеде көрүнүштөр, тиги кичинекей чакын тасмада көрүнүштөр ошондогудай эле көрсө дагы бизге маалымат бербей койгон учурлар көп кездешип жатат. Анан барып больницага жатып же ушу милицияга кайрылгандан кийин билинген учурлар дагы бар. А так өзүбүздүн дагы алдын алуу иштерин, профилактикалык иштерди жүргүзүүдө биздин өзүбүздө дагы постоянный учетко алып, группа рискага алып, участковый жанагы аймактык уполномоченныйлар дагы өздөрү барып иш жүргүзүп аткандагы бизде көп жарандарыбыз бар. Ал боюнча дагы иштер жандандырып иштер жүргүзүп жатабыз бүгүнкү күндө. Катышуучулар учурда тыгыз кызматташуу кылмыштуулуктун алдын алууга чоң өбөлгө түзөрүн баса белгилешти. Мындан мурда аны секрет кылып айланышыбыз керек. Өзү укук коргоо органдары менен милиция кызматкерлери менен элдин ортосунда ажырым, чоң ажырым болуп калган да. Азыр мына акыркы эле бир 3-4 жылдын ичинде өзүңүздөр байкап атасыздар. Мына элдер менен дар участковыйлардан баштап туруп, жетекчиликке чейин барып жеринде ошол катардагы адамдар менен кеңешип, ошолордун алдында отчет берип атышат. Бул кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө, анан тем более мына жаштарыбызды кылмыштуулуктун алдын алууга чоң өбөлгө түзүп атат да. Анан бизге күнүнө 80ден 150ге чейин адам кайрылышат. Ушул жылга чейин 22 жыл ичинде 27 миңге жакын адам кайрылды да. Бирок бир жылы өйдө болот, бир жылы төмөн болот. Негизинен 20-жылдан баштап бир аз шкала жогорулады. Зордук, зомбулуктун болуп атканы бул кайдыгер эмес болуп атат да. Анан мунун дагы бир жакшы жерине мен токтолгум келип атат. Мамлекеттик, жана башында айтканда, мамлекеттик деңгээлде бул жакшы көңүл бурулуп атат. Кайдыгер болбой жатышат. Форумдун жүрүшүндө милиция менен тыгыз иш алып барган бийлик өкүлдөрүнө, коомдук алдын алуу борборлорунун мүчөлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматташтыгын бекемдөө боюнча атайын резолюция кабыл алынды. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.